1961 года в Советском Союзе Туура 58 жыл мурун советтик учкуч Юрий Гагарин космосто 108 мүнөт болуп кайра жерге аман эсен келген. Бул адамзаттын ийгиликтеринин эң бийик чокусуна чыккан эле. Нашу коммунистическую партию и весь советский народ Гагаринге чейин космоско 1960 жылы Белка жана Стрелка аттуу иттер чыгарылып, алар космосто 25 саат болушкан. Иттерди учургандыгынын себеби биологиялык организмдин асма мейкиндигинде кандай өзгөрүүлөргө дуушар болоорун аныкташкан. Андыктан туура 1 жылдан кийин советтик учкуч Гагарин Казакстандагы Байкоңур космодромунан космоско аттанган. АКШ менен СССРдин ортосундагы кансыз согуш адамзаттын өтө чоң ийгилигине алып барган. Советтер Союзу Гагаринди асманга учурса, америкалыктар 1969 жылдын 22 июлунда космонавт Нил Армстронгду айга кондурган. Ал айдын бизге көрүнүп турган бетиндеги Тынч деңиз деп аталган жайына конгон. 21 июлу күндүзгү саат 3 чамасында Нил айдын бетине бүткүл адамзаттын атынан биринчи кадамын баскан. Арадан 15 мүнөт өткөндөн кийин Нилге анын кесиптеши космонавт Эдвин Олдрин кошулган. Мына ушундай кадамдар менен бүгүнкү күнгө чейин көзүбүз жетпеген алыстыктарга колубуз жетип отурат. Азыркы күндө асман мейкиндигин изилдегендер бир гана Америка менен Орусия эмес, булардан сырткары дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер космостун сырларын чогуу ачып келишүүдө. Эл аралык космостук станция тууралуу айтпай өтүүгө болбойт. Бул станция 1984 жылы Америка Кошмо Штаттарынын ошондогу президенти Рональд Рейгандын буйругу менен Фридом аты менен курула баштаган. Анын негизги максаты оор салмактагы өзүн өзү башкаруучу станция модулдарын Space Shuttle деп аталган ракетанын бооруна алып, орбитага жеткирип берүү болгон. Бул долбоор Америка үчүн аябагандай оор болгондуктан 1990 жылдардан аягында ишин токтотот. Бирок Советтер Союзу кулагандан кийин Орусиянын жардамы менен бул долбоор кайрадан ишин баштайт. Бүгүнкү күндө бул эл аралык космостук станцияда 14 мамлекет биргелешип космостук илимий иштерди жүргүзүп келет. Жарым кылымдын аралыгында өзгөрүүлөр аябагандай көп болгон. Акыркы 20 жылда биздин үйдөгү интернеттин, телефон байланыштарын камсыз кылып жаткан ошол спутниктер. Алардын саны эбегейсиз көп болуп, жер бетиндеги байланыш андан бетер жеңилдеп баратат. Бирок бул көбөйгөн спутниктер дагы бизге зыянын тийгизбейби деген суроо туулат. Андыктан аларды сырттан караганда коркунучтуу көрүнүүдө.